Кынаптан неге жел чыгат? Караңыздар. Мисалы, мына ушул кынап дейли. Кынап түтүкчө сыяктуу 8-10 сантиметрлик орган. Кынапка мүчө киргенде жыныстык катнашта бул уят эмес, Кудайдын берген органдары аялга аял деп, аялга тиешелүү кынап деген органды берди. Эркектерге эркекти эркек деп турган, эркекти далилдеп турган мүчөнү берди. Кынап аркылуу, эркектин мүчөсү аркылуу жыныстык катнаш болот, бала жаралат. Мына ошентип жашоо уланат. Буну уят дебеш керек. Анан жел чыгуу боюнча айта кетейин. Бул кынап деп элестетели. Кынапка мүчө киргенде, эркектин мүчөсү киргенде, мына бул кынап кеңейгендиктен бул кынаптын бир бөлүгү бош калат дагы, аба кирип чыга берет. Эгерде кынаптын булчуңдары бошоп кеткен болсо, аяладан басып турганда деле жел чыга бериши мүмкүн. Ал эми гимнастика жасаганда эч кандай дарысыз табигый жол менен калыбынан келет. Бир жумадан баштап жыйынтык боло баштайт. Жыныстык катнашта жакшы сезимдерди сезесиз. Интим гимнастика жасаңыз.